Алай районунун Жаңарык айылындагы 30 адыр каналындагы суу жайыгышы токтобойт. Айыл тургундарынын айтымында буга чейин каналдын эскилиги жетип, жаз айларында жаш балдарды жаныбарларды агызып кеткен учурлар катталган. Быйыл эскилиги жеткен көпүрө жаңыланып, айыл эли кубанып турган чагы. Номер 43 Ибрагим Умаров атындагы орто мектебин 2010 жылы бүтүргөн 10 жылдык бүтүрүүчүлөр, 2000 жылы бүтүргөн 20 жылдык бүтүрүүчүлөрдүн жардамы менен ушул эскилиги жетип калган, иштен чыгып калган көпүрөбүз ушул балдар оңдоп, узундугу 12 метр, бул жактарын кошкондо 20 метрден ашык бардыгын заманбап кылып бүтүрүп беришти. Жалпы суммасы 312 миңден ашык кеткен акчаларын сарптап ушул элге пайдасы тие турган көпүрөнү салып беришти. Жаңарык айылында 1500дөн ашуун кожолук бар. 30 адыр каналы Жаңарык айылын экиге бөлүп турат. Айыл жашоочулары негизги борбордук жолго чыгуусу үчүн ушул көпүрөдөн өтүү керек. Кооптуу абалга кептелген көпүрөнү 40 жылдан кийин демилгелүү жаштар өз каражатынын эсебинен оңдоп беришти. Ушунчалык кооптуу кылып, тагына такта коюп, ушунчалык бала чака өткөнгө кыйын эле. Бул жер көпүрөсү. Жылдар өттү, мына 40 жыл өттү да, бул мурунку көпүрөсүнө. Мына 40 жылда ушул жерде балдар чоңоюп, ушу балдар мына 10 жылдык, 20 жылдык балдар чоңоюп, жетилип, мына көпүрөнү стандартный кылып, коопсуз, бала чака коопсуз, кеңири бала чака түнү күнү өтө турган. Көпүрөнү Алай районунун Ибрагим Умаров атындагы орто мектебинин 10 жана 20 жыл мурун бүтүп кеткен бүтүрүүчүлөрү курган. Ага жергиликтүү эл да көмөктөшкөн. Көпүрөнүн курулушу февралда башталып, 1 айдын ичинде толугу менен аяктаган. Анын үчүн 312 миңден ашуун акча каражаты жумшалган. 10 жылдыктар быйыл, анан 20 жылдыктар менен биргеликте жалпы сметалык баасы 312.468 сомду түзгөн. Ушул 30 адыр каналын кесип өткөн көпүрөнү бүтүрдүк. Анан бул жерде 10 жылдык, 20 жылдыктардан сырткары ушул айылдын чет жакта жүргөн тургундары дагы өздөрүнүн көңүлдөрүнөн чыгарып, акча каражаттарын которуп, ушул көпүрөгө өздөрүнүн салымын кошту. Кар көпүрө эле да берди. Кичине эле экеле турбаны коюп, анан жамбашы мындай стандартный болгон эмес, эптеп эле коюп койгон, жыгач-багачтан бир бала тосмо кылып. Азыр эми бул стандартный көпүрө. Тагына шивеллер койду. Bu baldarga, şu baldarga ömrüne rahmat. Den soluğu çın bolsun. Daim asmanı açık. Ne maksat menen basıp жүрсө, şu baldar maksatına jete bersin. Айыл башчы Русланбек Кеңешовдун айтымында Жаңалайда жыл сайын демилгелүү ишти баштоону мектеп бүтүрүүчүлөрү колго алган. Айтымында былтыркы жылкы 20 жылдык мектеп бүтүрүүчүлөрү айылдын кире беришине арка тургузуп беришкен. Мындай демилгелүү иштер өлкөнүн башка аймактарында да уланып, бүтүрүүчүлөр аймактын инфраструктурасынын жакшырышына салым кошуп келүүдө. Гүлнур Арапбай кызы, Самат Сайдамат уулу, Уларбек Мужиев, жаңылыктар.